Жанар Акаев бул мыйзам таасир талашынын кагазга түшкөн варианты. Акимдерди камаш үчүн президенттен уруксат алыш керек деп жатасыңар. Бул анык эле таасир талашынын кагазга мыйзам түрүндө түшүрүлгөн варианты. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев министрлер кабинети жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулап жатып билдирди. Сиздер сунуштаган мыйзам абдан чийки жана катастрофага алып барат. Азыр бир органдын жетекчиси Баланчиев бардык чиновниктерди камап жатат. А силер алып келген мыйзамда Баланчиев чиновниктерди камаш үчүн Түкүнчиевден уруксат алыш керек. Бул таасир талашуу, деди Акаев. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Рыскелди Момбеков сейрек кездешүүчү адамдар деп министрлер кабинетин ушунча болду кызыл китепке киргизели. Бул тууралуу депутат Рыскелди Момбеков парламенттин бүгүн 22-июлдагы жыйынында билдирди. Жаңы мыйзам долбоорун алып келгендер депутаттардан сүрдөп жатат деп жатасыздар. Анда аларга токтойм Үмүталиеваны алып келели. Министрлер кабинетинин мүчөсүнүн мамлекеттик сыйлыгы болсо камакка алынышы мүмкүн эмес деп жазып алыптыр. Бул эмне деген түркөйлүк? Министрлердин бардыгынын грамоталары бар. Алардын бирөөсүндө камакка албай турган болсок, анда кантип коррупция менен күрөшөбүз. Алар президенттин макулдугу менен гана жоопкерчиликке тартылат деген бар. Биздин депутаттарды Жогорку Кеңештин макулдугусуз эле камап жатасыңар го. Биротоланда министрлер кабинетин кызыл китепке эле киргизип коелу сейрек кездешүүчү адамдар деп туруп, буларга кол тийгизгенге, сөз тийгизгенге болбойт. Бул акыркы экземпляр деп. Ушундайда мыйзамды алып келесиңерби, айланып кетейиндер, болбойт бул мыйзамыңар. Алып кеткиле, деди Момбеков. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Түрмөдөгүлөрдүн түрлүү кылмыштары барбы? Акыркы кезде төрдө отурган төрөлөр түрмөгө түшө баштады. Бири тонналап алтын уурдап миллиондогон долларларды капчыгына алган десе, бири асмандагы атмосфералуу аба мейкиндигин сатып жибергени болсо, бири элди алдап анын ырыскысын ырымдап жүрсө, бири өзүнүн агасын бийликке койкойтуп коюп, жей берсе дагы бирөөсү келиши менен келишип алып жөнтөгүнө акчаны сала берген айтылат. Айтор төрөлөр төрдү булгады. Эгемендүүлүк алгандан бери алкымдарын тойгуза албай ичип жеген жемкорлордун жели чыга турган болуп калды. Бабанов ыйлап жатат, Асылбек Жээнбеков сыздап жатса, Төрөбай Зулукаров көргөндөрдүн көзү өтүп, көмөлөнгөн кези дагы канчасы кирет учу билинбей, буга чек коюла элек. Булак модератор Кейжи. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров депутаттар менен жолугушту. Садыр Жапаров кече 21-июлда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттары менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө учурдагы социалдык, экономикалык жана коомдук саясий маселелер, ошондой эле парламенттин кароосунда турган актуалдуу мыйзам долбоорлору боюнча пикир алмашуу болду. Садыр Жапаров жарандардын мамлекеттик бийлик институттарына жана мыйзамдуулук үстөмдүгү принциптерине болгон ишенимин бекемдөөнүн маанисине көңүл бурду. Жолугушуунун алдында парламентарийлердин Кактус медиага берген маалыматына алайык, аларча мамлекеттик резиденциясында Жогорку Кеңештин депутаттарын жана президентти шайлоо тууралуу мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө болмок. Булак Кактус медиа. Эл чындыкты билсин. Лавров Россия Америка Кошмо Штатына Кыргызстанда базаларды колдонууну сунуштаган эмес. Россия Америкага Афганистанда кырдаалды жөнгө салуу үчүн Кыргызстан менен Тажикстандагы базаларды колдонууну сунуштаган эмес. Бул тууралуу Россия Федерациясынын тышкы иштер министринин башчысы Сергей Лавров Интерфакс агенттигине берген маегинде билдирген. Россиянын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. ЖКУнун жамааттык аракет көрүүчү күчтөрүнүн курамына кирген базага америкалыктарды кантип чакыра алабыз? Союздаштарыбызга маалымат бербей, кеңешпей туруп чечим кабыл ала албайбыз, деген Лавров. Ошондой эле министр Москва кеңири 3 жылтике тагыраагы Пакистан дагы кошула турчу Россия, Кытай, Америка Кошмо Штаты форматынын алкагында Афганистандагы кырдаалды жөнгө салууга жана маалымат алмашууга көмөктөшүүгө даяр экенин айткан. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттар Россиянын президенти Владимир Путин июнь айында өткөн Женевадагы саммитинде Американын лидери Жозеф Байденге Афган багытындагы кадамдар менен иш-чараларды макулдашып алып барууну сунуштаганын жазган. Андагы маалыматтарга таянсак, Россия Федерациясынын лидери Кыргызстандагы жана Тажикстандагы Россиянын аскери базаларын Афганистанда кырдаалды көзөмөлдөө үчүн пайдаланууну демилгесин көтөрүп сунуш киргизген. Булак Кадам медиа. Эл чындыкты билсин. Улукбек Марипов Баткенди сел каптаган газ сегмент айылдарына барды. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов жумуш сапарынын алкагында Баткен облусунун Баткен району газ жана сегмент айылдарына барды. Сел ташкындарынан улам келип чыккан өзгөчө кырдаалдар кесепетин жоюу иштери менен таанышты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Сел кырсыгы орун алган жерге Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри күчү тартылган. Зарыл болгон учурда дагы кошумча күчтөр тартылат. Атай техниканын жардамы менен кыска мөөнөттө жолдорду, турак жайлардын жана
башка имараттардын аймагын тазалоо иштерин жыйынтыктоо керектигин белгиледи. Адамдар тез арада кадимки жашоо нугуна кайтуусу үчүн колдон келген күч аракеттерди жумшоо зарыл. Адамдардын коопсуздугу баарынан жогору турат, өзүнүн жана жакындарынын өмүрү үчүн кооптуу шартта жашоого мүмкүн эмес. Жергиликтүү бийлик органдары мамлекеттик органдар менен биргеликте табигат кырсыктарын алдын алуу боюнча мындан аркы иш аракеттердин планын түзүүсү тийиш. Бул багытта ийгиликтүү иш алып барган башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын иликтөө зарыл. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Тажикстан кошуна өлкөлөргө эч качан курал колдонбойт. Тажикстан кошуна өлкөлөр менен дайыма жакшы мамилени карманат. Мындай пикирин Тажикстан президенти Имомали Рахмон дүйшөмбү шаарында өтүп жаткан аскердик парад учурунда билдирди. Бул тууралуу Спутник Тажикстан кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, бүгүн Тажикстанда аскердик жана резервдик курам ири машыгуу өткөрөт. Ал эми борбор дүйшөмбү шаарында президенттин алдында аскердик техникалык парад өтүүдө. Тажикстан ар дайым кошуна өлкөлөр менен жакшы мамиледе болууну карманат. Ошондой эле эч качан кошуна өлкөлөргө курал колдонбойт, деди тажик президенти. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Орхан Инандыны 22 жылга эркинен ажыратуу сунушталды. Анкара башкы прокуратурасы Фетон Орто Азиядагы башчысы Орхан Инанды куралдуу террордук уюмду башкарган деп айыпталып, 22,5 жылга чейин эркинен ажыратууну сурады. Бул тууралуу маалыматты туркиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалымат кылайык, Фетон Борбор Азиядагы башчысы Орхан Инандыга каршы куралдуу террордук уюмду башкаруу беренеси боюнча иш козголгон. Анкара башкы прокуратурасынын билдирүүсүнө ылайык, террористтик кылмыштарды тергөө бюросу тарабынан даярдалган айыптоо корутундусу жогорку кылмыш сотуна жөнөтүлдү. Айыптоо корутундусунда Инандыга куралдуу террордук уюмду башкаруу деген айып менен 15 жылдан 22 жыл 6 айга чейин түрмө жазасы талап кылынган. Булак маалымат KG. Эл чындыкты билсин. Балыкчыда саатына 3000 тоок сойгон ишкана ачылды. Балыкчы шаарында канаттууларды сойгон завод ачылды. Бул тууралуу ачылыш аземине катышкан жергиликтүү кабарчы билдирди. Агрокуш ишканасына 10 ай мурун башталган бул долбоор толук кандуу ишке кирди. Заводдо азыркы тапта 120 адам иштеп, саатына 3000 тоок союуга жетишүүдө. Жабдуулар Түркиянын жана Европанын үлгүлүү фермаларынан алынып келинип орнотулган. Завод жылына 7000 тонна даяр тоок этин бере алат деп айтылат билдирүүдө. Жалпысынан 13 миллион долларга бааланган бул долбоор негизинен Россия өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган. Бул каражатка инкубатория, тоок багуучу фабрика жана сойчу завод курулган. Балыкчы шаарында жылына 9,5 миллион жумуртка чыгаруу кубаттуулугуна инкубаторийде жумасына 55 000 жөжө чыгарылып, ал Ысык көл районунун Сарыкамыш айылындагы тоок өсүрүүчү фабрикага жөнөтүлөт. Ал жерде 49 күн багылып, орточо терүү салмагы 3,5 килограммга жеткенде бул жерге алып келип соебуз, деди мекеменин генералдык директору Аскат Абдрахманов. Мында азырынча жылына 7,5 миң тонна даяр эт чыгаруу пландалып жатат. 2022 жылы баштала турган экинчи этапта жылына 22 000 тонна тоок этин чыгаруу көздөлүүдө. Булак Сокол медиа. Эл чындыкты билсин. Женевада гүлөнчүлөрдүн элчиси Алмаз Бешналиев жумуштан алынса, Камчыбек Ташиев айтты го, өткөн пресс-конференциясында биз фет уюмунун таасиринен көзүбүз ачылды, таң калдык. Буларды чектегенге аракет кылабыз деп, эмесе ошол эле күнү түрктөрдүн Хорьет гезитинде Орхан Инандын түрк атайын кызматтарына көрсөтмө бергендери жарыяланып, ошол жерде бул тымыздын уюмдун бирден бир кыргыз жетекчиси катары азыркы Швейцариядагы элчи Алмаз Бешналиевдин аты жазылып турат. Эми элестеткиле туугандар. Фетхуллах Гүленди агенти Бириккен Улуттар уюмунда Кыргызстандын атын жамынып, фетунун кызыкчылыгын жактаганга биз өзүбүз жол ачып бергенибизде. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мындай олуттуу саясат боюнча калп сүйлөбөсө керек, туурабы? Такыр түшүнбөй турабыз. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Эмилбек Каптагаев президенттин ордун басары Талантбек Масадыков 2 орчундуу саамды өткөрүп жиберди. Мындай пикирди коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Президенттин ордун басары болуп дайындалган Талантбек Масадыков мырза өз компетенттүүлүгүн көрсөтө турган 2 орчундуу саамды өткөрүп жибердиби дейм. Биринчиси Ташкентте өткөн Афган маселеси боюнча чоң жыйын барып катышып, маселедеги Кыргызстандын позициясын такчы көрсөтүп келсе дурус болмок. Бул жерде катардан калып калгандай болуп калдык, эсепке кирбей. Экинчиси Афгандан башын калкалап тажик чегинен өтүп кеткен кыргыз боордоштор маселеси. Тышкы иштер министрлиги алакан жай болуп турат. Тажик коңшулар бизди тоотуп да койбой, кайрылууларга жооп да бербей келгендерди кайра Афган чегинен ары сүрүп салды деп, ушул жерде чечкиндүүлүк, компетенттүүлүк көрсөтүп, өлкөнүн позициясын коргоп алса дурус болмок. Дайындалганда эл катары мен да сүйүндүм эле, дейт коомдук ишмер. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.
Бизди алдап жатышат, чек ара жаңжалында үйлөрү өрттөлгөн аксайлыктар митингге чыгышты. Баткен облусунун Аксы айылынын 30дай тургуну 22 июлда облустук администрациясынын алдына чогулду. Алар апрелдеги чек ара жаңжалында өрттөлгөн үйлөрдүн курулушу башталбай жатканын айтып, облус башчысы Абдикарим Алимбаев жана Баткенде жүргөн министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов менен жолуктурууну талап кылышты. Тургундардын айтымында үйлөрдүн фундаменти куюлганына 2 айдын жүзү болгон, бирок андан бери эч кандай жылыш жок. Ошол эле аксайлыктар Улукбек Марипов биз жака басып барбайт деп нааразы болушууда. Үй тептегиз болуп күйгөн. Мен үйүмө жада калса фундаменти куюлган жок. 2 айда бүтөт дешти эле кыш келе жатат. Мен карыган аксакал адам, кышта каяка барып жашайм? Бул үйдү бүтүрүп береби өзү деп суроо салды администрацияга чогулгандардын арасындагы аксакал. Үйсүз калган тургундар учурда чатырларда жашап жатышат. Алар чатыр күндүзү өтө ысык, кечинде суук болуп, жаш балдар жана карыгандар менен кыйналып жатабыз дешти. Жолугалы десек, облус башчы менен Марипов бир жака кетиптир. Аларды күтүп жатабыз, бизди алдап коюп жолго салып отурушат булар, деди чогулгандар. Тургундар Алимбаев жана Марипов келмейинче администрациясынын алдынан кетпейбиз деп билдиришти. Булак Глоб Азия.